Мен атым Назира Пазылова, мен Германияның эл аралык кызматташ уюмунун өкүлү болом. Кыргызстан, Швейцария, Германия долбоору 2016 жылдан бери ишке ашат. Долбоордун аталышы туруктуу экономиканын өнүгүүсү. Кен областында Кадамжан районунда ишти баштаганбыз. Күрүч өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча кошумча нарк чынжырчасын күчөтүү. Бул долбоордун алкагында бир топ иш-чаралар аткарылды. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты Аравандын ийгиликтүү тажрыйбасын, күрүч өндүрүүчүлөрдүн ийгиликтүү тажрыйбасын Кадамжайын районуна көрсөтүү жана жайылтуу. Бул боюнча бүгүнкү өтүп аткан талаа күнү өтүп атат. Бул тажрыйбанын негизинде суу маселесин чечкенге жардамгер этип өзүнүн салымын кошот деген ишенимдерибиз бар. Бүгүнкү өтүп аткан иш-чара Ак Турпак айыл өкмөтүндө өтүп атат. Мына күрүч далаларында негизги максаты бул жерде иштеп аткан проекттин негизги иш-чараларын көрсөтүш да. Мына бул жерде биз азыр мына проект быйылкы жылы 240 гектар жерде 150 фермер менен иштеп жатат. Аларга ар түрдүү комплексный удобрениялар берилди. Калий, фосфор, азот. Ар бир неге где-то 700-800 килограммдан удобрение берилди. 50%-ын фермерлер алып атканда төлөдү, 50%-ын күздө түшүм менен кайтара турган болуп атат. Мындан тышкары бул жерде мына талаа күндө биз азыр көбөйтүлүп аткан сорттор жөнүндө сөз кетет, жаңы күрүчтүн сорттору жөнүндө. Ошондой эле күрүч өстүрүүнүн жаңы ыкмасы, жөөк менен өстүрүү ыкмасы жөнүндө сөз кетет. Ошого багытталган талаа күнү болуп атат. Мына ушунча дыйкандар келип эмне болуп атат. Мындан тышкары дагы мына фермерлерге дары-дармектерди сататкан компаниялар да өзүнүн каражаттарын алып келип көрсөтүп атат. Ошентип бул жерде азыр райондон, айыл өкмөттөн, башка үйрөндүк чарбалардан келген нелер катышып атат. Бул жакшы көрүнүш. Айдар Самединов, Кадамжай райондук аграрлык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин райондо көбүнчө ошол окуу семинарларга, теориялык столдорго, талаа күндөрүнө көп көңүл бөлүнөт. Бүгүн ушу кезектеги талаа күнүн же талаа семинарын өткөрүп атабыз. Бул биздин облустун, айрыкча биздин райондун ошол бренд өсүмдүгү катары өсүрүлгөн шалы же күрүч өсүрүүчүлүк боюнча семинар өтүп атат. Биз районда 1,5 жылдан бери IFDC, ошондой эле Жайзет долбоорлору, ошондой эле алар менен чогуу областтык СКС, ошондой эле тест центр болуп туруп, ошол күрүч өсүмдүүлүгүн түшүмдүүлүгүн көтөрүү боюнча көп иш аракеттер болуп атат. Бүгүн ошол биздин семинарга Араван районунан ошо тажрыйба алмашып келген Тайыржан Мырзаев, ошондой эле Кызыл Кая шаарынан айыл өкмөтүнүн дыйкандары келип отурат. Буюрса семинар өзүнүн максатына жетет деп ойлоп атам. Буюрса биздин райондо быйыл дагы күрүчтүн түшүмдүүлүгү жакшы эле. Биз районда 3107 гектарга шабал эгилген. Значит, быйылкы жылы 11.000 гектар тоннадан ашык ошол күрүчтүн түшүмдүүлүгү алынган турат да. Бүгүнкү семинардын максаты эмне? Значит, ошол шал өсүрүлгөн жерде ошол жаратылышка метан газын азайтуу, ошондой эле биздин райондо болуп аткан ошол бүргөндөр өнүндө орун алган ошол суу жетишсиздигин азайтуу максатында. Анан эң негизгиси бизде обычно күрүчкө 1 тонна 1 гектарына, болбосо 1,5 тоннага чейин азоттук жер семирткичтер салынып колдонулуп келген да. Ошону комплекстүү жер семирткичтер өтүү жолун жайылтуу болуп эсептелет да. Буюрса бул максатка жетүү үчүн Аравандын иш тажрыйбасы күрүчтү, болбосо шалыны жөөк иретинде бороздовый
метод полива деп ошону жайылтып атабыз. Мурдагыдай бизде палга сууду камап, ошол жерге гүл чекпей, чөөк кылып, уудай окшотуп туруп, ошол методду колдонуп атабыз. Ошондо бизде биринчиден метан бөлүнүп чыккан метан газы азаят, экинчиден сууду пайдалануунун көлөмү азайат да. Ошондо биздин ылдый жакта жайланышкан Кыргызстак айыл өкмөтүндө суу жетишсиздик проблемасы да чечилет. Анан быйыл көбүрөөк ошол илимге негиздеп туруп, ошол комплексный минудорбение, азот, фосфор, калийди ошо проценттин соотношениясын туура кылып себиш аркасынан быйыл ошонун аркасынан ар бир гектарга мурда 1,5 тонна себилген болсо 400 килограмм эле ушул азот себилип, калганын башка минерал жер семгиси себилип атат да. Буюрса бүгүнкү семинар өзүнүн максатына жетет. Буюрса күзүндө дагы ушул жыйынтыктоо семинарды өткөрүп, элге көрсөтөбүз деген ойлорубуз бар. Хамраев Тайыржан, Араван районунан болом. Кесипим агроном. Şu бүгүн мына биз Баткен областынын Актурпак айыл өкмөтүндө күрүштү ошо жөөкө экүү боюнча бир талаа күнү өткөрүп атабыз. Негизи күрүш биз Араванда ошо жөөкө 20 жылдан бери эгилет. Өзгөчөлүгү картошкадан кийин, пияздан кийин экинчи түшүм катары эгебиз. Анан түшүмдүүлүк орточо 40 центнерден 60 центнерге берет гектарына. Анан күрүчүнүн даамы дагы жакшы. Ошон үчүн өткөн жылы ошо Баткен районунун ошо Актурпак айыл өкмөтүнүн адистери, şu жерде проекттештеген адам балдар бизге барып, шуну эксперимент катары экип көрсөк деп сураган эле. Бүгүн ушуну экип атабыз. Негизи толук агротехниканы сактап, ошо суудан сарамжанды пайдаланып, вегетация мезгилинде баардык иштерди нормально аткара турган болсо, ийгиликке эришсе болот да. Негизи бу жерде суу жетиштүү экен, жер дагы жетиштүү. Бир кылына турган иш ошо жерден суудан үнүмдүү пайдаланыш керек. Анан максатыбыз неме? Максатыбыз жерди кыртышын сакташ. Анан түшүмдүүлүк полда чекте экилген менен айырмасы эч кандай болбойт. Анан күрүштүн даам жыхаттан дагы жакшы. Ошон үчүн биз 4-5 жерде 10 сотик, 8 сотикдан демополия деп тур демо участка кылганбыз. Ошолар Кудай буйрса жакшы натыйжа берип, декандарга жайылса, аларды үй бүлөсүгө киреше болса, биз өзүбүз максатка жетишкен болобуз. Биз Араван шартында картошка пияздан кийин экилгенден кийин экилген мезгилинде гектарына 120дан 150 килограммча урон сарпталат. Анан ошо экилген күнү эле стом гербицид менен обработка кылынат. Экилгенден кийин 20 күн, 18-20 күн ичинде ото чөптөрдү карап туруп, болса экинчи гербицид колдонот. Ошондон кийин 25 күн, 30 күн аралыгында 2-2,5 килограммдан карбамид мочевина себебиз. Анан дальше карап өсүмдүктө ахвалына карап берилет. Анан жалбырактан бериле турган азыкалары бар. Нутривант бериш мүмкүн, гумат берилиши мүмкүн, алар 3 жолу сепсе болот. Негизи. Түшүмдү комбайн менен жыйнаса болот. Негизи бул сорт ошо Дезира сорту силерде жайдар деп аталат. 100 күндүк сорт эсептелет. Азыр биз Араван районунда 1-июнга чейин акыркы срок. Силерде дагы ошо 1-июнга чейин экип бүтүш керек. Вегетация мезгили 100 күн, экилгенде чыккандан кийин 100 күн ичинде түшүм пишет. Негизи шу. Наргы шаллар канча деп пишет? Наргы шаллар мына узрос дегенler бар, лазер дегенler бар, олар 130 күн, 150 күн. 1,5 ай, ошон үчүн силерде апрель айынын орталарында экип, 1,5 ай 2 ай эрте экилет. Мына Мыйман ошол жерде катышты. Мен как ошто иштеген катары булардын опытын билет элем да. Анан ошондо от идо көрсөтүп берди да. Биз булардын ыкмасына өтүү менен кайсы проблемалар чечилет да. Биринчи жана ошо илимий жактан баягы метандын бөлүнүп чыгуусу азаят. Экинчи биздин райондогу орун алган көйгөй бул суга суунун көп талап кылуусун азайтып, одновременно кырылгычтактын проблемасы, суу проблемасы чечилет да бул. Негизги көзгө көрүнө турган эмес. Сондуктан бүгүнкү семинарга чейин, значит, ошол Ошто 5 бригаданы аныктаганбыз туурабы? 5 бригаданы аныктап, ал жерде круглый столду өткөрүп,
Анан булардын тажрыйбасын баары жактырганбыз да. Менин маалыматым боюнча азыр ошол 5 бригадада ошол жаңы ыкмада эгилди. Азыр эми ошол ыкманы ошол Ак Девзире айыл чарба кооперативинде биз көрүшүбүз керек да. Ошол максатта чогулуп отурабыз. Бул Кудай кааласа күрүчтүн өнүгүүсүнө, айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө, райондун өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түшөт деп мен ойлойм да. Өзүңүздөр билесиздер да, 1,5 жыл мурда ошол Жайзет долбоору Назира баш келип анан ошол долбоорду тап келгенде район жетекчилиги менен адистер менен сүйлөштүрүп, облус боюнча ошол биздин районду болгондо да биздин райондо өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн ичинен күрүчтү тандап туруп, ошол күрүч боюнча иштейли деп чечкенбиз бул кишилер мененчи. Анан бул кишини бул долбоорду ишке ашыра турган исполнительный же баягы партнерлорду табабыз деп туруп СКС анан кийин Айнагүл баштаган AFC деген компания, ол Швейцарияны атынан, немецкий, швейцарский компания, аны жакшы билесиздер. Ошол 3 компания, анан СКС менен болуп туруп ошол эмени баштаганбыз да. Буга чейин бул долбоордун презентациясы болгон облустук масштабта, райондо бул жерде талаа күндөр өткөн. Анан кийинки этаптарда ошол биздин мына мыйман ошол жерде катышты. Мен как Ошто иштеген катары булардын опытын билет элем да. Анан ошондо от и до көрсөтүп берди да. Биз булардын ыкмасына өтүү менен кайсы проблемалар чечилет да. Биринчи жана ошо илимий жактан баягы метандын бөлүнүп чыгуусу азаят. Экинчи биздин райондогу орун алган көйгөй бул суат суунун көп талап кылуусун азайтып, одновременно кыргызчылыктын проблемасы, суу проблемасы чечилет да бул. Негизги көзгө көрүнүп турган эмечи. Сондуктан бүгүнкү семинарга чейин, значит, ошол Ошто 5 бригаданы аныктаганбыз туурабы? 5 бригаданы аныктап, ал жерде круглый столду өткөрүп, анан булардын тажрыйбасын баары жактырганбыз да. Менин маалыматым боюнча азыр ошол 5 бригадада ошол жаңы ыкмада эгилди. Азыр эми ошол ыкманы ошол Ак Девзире айыл чарба кооперативинде биз көрүшүбүз керек да. Ошол максатта чогулуп отурабыз. Бул Кудай кааласа күрүчтүн өнүгүүсүнө, айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө, райондун өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түшөт деп мен ойлойм да. Bir hektar zemde bunu kalkılıp bir üründe su cattığını kötü bir hektar bana ağırlığı metotları sırayı verirse yelimiz kolda kuşunu jakşı kılıp tecrübe kılıp gelecek kötülükler bu jakşı tecrübe olur. Men Şılaqtırpaq ayıl ökmötünün başçısı katarı jalpılı işi. Muhtar sana. Muhtar. Hakikaten Avrupa kaldı. Bu yerde ana muhtar brigadir kegise tamam. Kebilde mana bayislardan ümesler narga jaştilekte. Yektegede o kullanı körarken bizim topraklar al namdı özü alvay kalatken de. Onun için muhtarda ayttık boluşta 8'de dedigede bunu adından kullanı muhtar abi olsun. Emi bunu kullan boluş gerek. Kullan azırak boluş gerek de su Ya bu kuru cilde sepken emez. Siz olsanız cemil çekişen oldu. Hayır. Kremi kapatalım. Muhtar abi. Matulukandara. Buna seminarı başlangıçta söyledik.
бардыгыбыз максатыбыз айттык туурабы. Ошол жаңы метод биздин өрөөн үчүн, биздин район үчүн жаңы методду ошол долбоорлордун күчү менен жардам менен ишке ашырып атабыз. Бул Ораванда өзүнүн оң натыйжасын берип, урожайларды көтөрүп, өзүн актаган бул ыкма да. Сондуктан мына Таяржанга сизге чоң рахмат. Бардыгыбыз жакшы ниет кылып, көңүлдү туурулап, бул кишилерди айтканын кылган болсак, Аллахтын колдогон болсо, обязательно результат болот да. Сондуктан биздин элдин жыргалчылыгы үчүн Аллахтын алдыда ак иштеп ушул жакшы ниет кылып атабыз. Ушул максатыбыз ишке ашсын, тажрыйбабыз жыйынтыгын берсин, түшүмүбүз бол болсун. Bir sebep durup, hemen Bismillahirrahmanirrahim.